Каракол шаарындагы мал базар шаардын четине жылдырылып, мэрияга караштуу муниципалдык базар болду. Мындай чечим өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык жүргүзүлүүдө. Каракол мал базары учурда 6 гектардан ашык аянтта жайгашып, баардык шарттар каралып, 19 майда биринчи жолу иштеп баштады. Мал сатып же мал алам деп келген кардарлардын пикири боюнча, мал базар ичинде дагы инфратүзүм боюнча жасалчу жумуштар бар экен. Чоң экен, кенен экен бир жакшы жери. Эми бирок барып бул базарда эле мал толсо тар болуп калчу да. Себеби дегенде машиналардын көбүн көрүп атасыңар, толтура. Эстакадалар сөз азыраак экен кичине. Сөз. Анан могу жеңил машиналарды кичине дагы бир бөлөк жакка токтотуш керек да. Анан чоңойтуш керек кичине дагы. Сөзсүз түрдө, себеби мал деген азыр мына жок мезгили болуп атат. Көбөйсө тетиги базарда эле болуп калышы да мүмкүн. А так жакшы. Кенени жакты, сонун жакшы. Дагы кеңейтип ылайыктуулап элге шарт түзүп койсо мындан да сонун болот. Шүгүр базар буюрса кут болсун. Эмечи, могу машинелердин токтогон рети жок болуп атат да. Ушул машинелерди реттеп койсо, эми жаңы эле келип атат азыр. Анан эми буюрса реттелет го, могу машинелер чото чаржайт болуп, машинелердин эмеси токтогон жайы жакшы болуп атат. Көрүнгөн жерге токтоп, ушу машинелерди реттеп койсо эле. А так буюрса нормально, эң сонун. Навес куруш керек экен. Могу эме жылкылардыкы да тар болуп, уйлардыкы да тар болуп калыптыр. Навес обязательно куруш керек да. Жаан чачым болот, борон чапкын болот. Анан обязательно. Вот именно анан эме элдердин көбү базарда кечке турган эмелер чарчанат да, могу эс алчу жайлар, мындай отургуч, скамейкаларды орнотуп койсо, баары буюрса шүгүр, нормально кеңири экен. Базар жакшы, Кудай буйрса, мына базарда жүрүшөт. Кенен да экен. Кемчилик деле жок го бул базарда. Карабайсызбы эми? Нормально эле экен. Кенен турбайбы? Болсо маягын жаап кошуп берсем, кой турган жерлерге негизи машиналарды койбой койсо жакшы болмок да. Машиналарды өзүнчө кылып анткени бияк килетке койбосо ажа болот да, антпесе. Антпесе мисалы үчүн мояк кой базары болуп атат, ар жакта кой базары болуп кетип атат да. Түшүнүксүз болуп калат, баш аламан да. Кыскасыча ошо базардын өкүлдөрүнөн суранат эле, ушу маягын до конца кошуп берип, маяктарга бир аз килетке коюп берсе дегеним да, базарга иштегендерге бир аз ыңгайлуу болуп. Мал базар ичинде ири мүйүздүү мал үчүн 2 үстү жабылган аянтча бар. Мындан сырткары кой эчкини кармай турган үстү жабылган аянт бар. Бирок көпчүлүк сыртка автоунаалары менен кошо туруп алышкан. Базарыбыз эми жакшы эле базар экен, чоң экен, кеңири экен. Машиналер кичине ретине турбай атат да бүгүн. Бирок содасы жакшы эле болду. Мен лично бир коз алып келдим эле, 7000ге саттым. Эми үйгө бир коз алып алып кайтып баратам. Жакшы. Мурунку базар кандай эле, биякта дагы эмне жасаш керек экен? Эми порядогун эми бүгүн биринчи жолу болуп атат. Эми ретке келтиришет. Бүгүн ойлонушуп баарын кандай эмелер, кичине машиналер туура эмес туруп атышат да. Койлордун жанын тозуп алып атышат. Ошолорду эми чоңдор көрүп туруп ретине келтирсе көңүлгө жакты. Бүгүн 19 майда Каракол шаардык муниципалдык мал базары ачылды. Жалпы аянты 6 гектар 30 сотых. Бардык шарттар каралган. Жасалчу иштерден бир аз мал байлачу мамычаларды, анан эстакадалардын ичине жетишсиздиги байкалды. Бул жумада анын баарын ордуна калыбына келтиребиз, Кудай буйрса. Канча мал кирген эсептелине элек, бирок машина мурунку базарга көчөлөргө туруп калган машиналар бизде бүгүн 15%ке жакын эле машина тышта калды. Калган оор жүк ташуучу, жеңил жүк ташуучу жана жеңил автоунаалардын баары ичине батты. Ошол эле кезде ошол келген мал да батты. Четтен келген фуралардын баары ичине батты. Анан бүгүнкү күнү кечке хронометраж жүргүзүп атабыз. Так санын кечинде чыгарабыз буюрса. Эске сала кетсек, Кыргызстандагы ири шаарлардагы мал базарлардын инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы бар. Анда элге жакшы шарт түзүү маселеси кабыргасынан коюлган эле. Бирок ал талаптар мал базар ээлери тарабынан такыр аткарылган эмес. Эдил Месбек, 7 канал, Ысык Көлө болсо.